Карап берилген өкмөттүн үйлөрү жөнүндө чыгарганбыз. Жогорку Кеңештин депутаты Айгүл Айдарованын деле ага деле дал ушундай түшүндүрүп көрдүңөр беле? Айгүл Абдисаламова биз жолугуп албай калдык. Министрге карата айтып калган сынынан кийин анын ошо 1-2 катар менен видеолор чыгып кетти. Айрымдары монтаж деп жатат, айрымдары чын деп жатат. Аны өзүңүздөр деле көрдүңүздөр болуш керек. Ошол ишке байланыштуу эмеспи? Ал бул ишке эч байланышы жок. Пенсионерлерге жана каза болгон кызматкерлердин жубайларына бирдей берилсин деген. Ошол үй бүлөдө Батырене дагы бар. 7 бала бар. Анан майыптыгы да бар. Анан бир бөлмөлүү үй алып койгон. Эми угуңуз да репортаждагы ар бир пункт боюнча мен сизге маалымат берип кетейин. Мисалы үчүн 5 баласы бар үй бүлө, ошондой эле 7 баласы бар үй бүлө өкмөттүн бир категория. Жолдошуга ошол жумушта канча жыл иштесе дагы ошол боюнча айтып берейин. Эгер ал башка жакта каза болбойт деле ким билет деген. Анан баласын жаткызып силер кеткенден кийин жаапты кайра ачкычын берет. Кыскача айтып койсоңузчу. Тааныштыруу менен анан кандай болду эле ошол жолу? Кыскача айтып койсоңузчу. Архивдик сүрөттөр көрөсүңөр видеолордо. Министр дагы мен да барып жолукканбыз ветерандар менен. 30 ашык ветеран жолу. $318 бир чарчы метрини азыр эч жерден таппайсыңар. Мындан 10 жыл мурун да таппайт элеңер албатыр. Зам министрлердин эки водителери деп атат. Ошол жөнүндө. Бул аябай көйгөй жаратты айдоочулар да. Мен көргөзөйүн. Темирлан мырза, сизге ыраазычылык. Урматтуу көрүүчүлөр, биз буга чейин өн карап берилген өкмөттүн үйлөрү жөнүндө чыгарганбыз. Анда Ички иштер министрлигиндеги бөлүнгөн үйлөр, анда пенсионерлер, жумушу учурунда каза болгон кызматкерлердин жубайлары жөнүндө 5, 6, 7 балалуу үй бүлөлөр бир бөлмөлүү үй батир алып калгандыгы жөнүндө айтып бергенбиз. Эми биз азыр эмне себептен бул жакка экинчи бөлүктү чыгарып жатабыз? Экинчи бөлүктү чыгарып жаткандын себеби Ички иштер министрлиги тарабынан мурда дагы маалыматтар тактоо иретинде көбүрөөк толук болбой калгандыгы, түшүнбөстүктөр болуп калгандыгы жөнүндө айтылып, азыр министрдин биринчи орун басары өзү бизге маалымат бере турган болуп жатат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Анан эми суроо эле өтсөк, деги эле үйлөр кандай тартипте берилген? Экинчиден, Темирлан мырза, сизге ыраазычылык, ушундай биздин кайрылууну кабыл алып келип, дагы кошумча маалымат алуу боюнча, эми бул 216 батир боюнча сиздин репортажыңызды көрүп, толугураак маалымат берип коеюн деп чечтик. Себеби ал жерде маалыматтын толук кандуу жетишпегендиги же ошол маалымат жетпей калгандыгы көрүнүп турат. Бул маселени биздин урматтуу депутат көтөрүп чыккан дагы туура, себеби ал эл өкүлү, алар көтөрүп ошол чоң трибунадан айтып туруш керек. Бул жерде биздин кызматкерлерге, биздин ушул кезекте туруп батир алган пенсионерлерге жана каза болуп калган кызматкерлердин жубайларына толук кандуу маалымат жетпей калгандыгы деген ойго келип атабыз да. Эми түпкү тамырынан баштаганда 22 жылы бул үй мамлекеттик ипотека компания өткөрүлүп берилген. Бирок андан мурунку бир тарыхын айтып кетсек, ушул 216 батирлүү Калыкакиевде жайгашкан үй 2016 жылы салынып баштаган, 2017 жылдары каражат жетпегенден токтоп калган. 2020 жылдан кийин мамлекет тарабынан каржыланып, Азат корпорациясы тарабынан бул үй салынып бүтө баштаган. Анан ушул 2022 жылы ноябрь айында министрлер кабинетинин тескемеси менен 623 тескеме негизинде бул мамлекеттик ипотекага өткөрүлүп берилген. Мамлекеттик ипотекалык компания бул үйлөрдү толук кандуу кабыл алып, анан ошол биздин кезекте турган кызматкерлер менен иштей баштаганда ошол пенсионерлерге берилбейт деген сөз чыгып, ошондон биздин пенсионерлер Ички иштер министрлигине кайрылган. Ошондо Улан Омарканович өзү чыгып бир 30 пенсионерлер келди эле. Архивдик сүрөттөр жана видеолор бар. Мынакей биздин пресс-службабыз Бул жакка кайрылышкан. Бул жакка кайрылган. Тилек Арсыбек ушул архивдик сүрөттөрүнү менен үй берилбейт дегенди ошондо мамлекеттик компания айтып атат да. Ошону алып келиңиз. Үй берилбейт деген сөз ошол мамлекеттик компанияга ушул кезекте турган пенсионерлер кайрыла баштаганда ошол маселе чыккан. Эмне себептен чыкты эле? Себеби бул тескемеде тактоо иретинде кесиптес. Үйдү Ички иштер министрлиги берилбейт деп айткан эмес. Берилбейт деп айткан эмес. Бул биздин ошол мамлекеттик ипотекага кайрылганда ошол жерден түшүнүксүздүк пайда болгон. Ушул пенсионерлерге берилбейт деп. Себеби бул тескемеде артыкчылык иштеп аткан кызматкерлерге каралсын деп койгон. Берилбесин деген сөз жок. Артыкчылык деген сөз бар да. Мына могу жерден карап көрсөңүздөр 4-пункт жазылып турат мынакей.
мамлекеттик ипотекалык компания акционерлик коом өткөрүлүп берилүүчү турак жай фондунун объектилерин максаттуу пайдаланууда камсыз кылуу жана республикасынын ички иштер органдары кызматкерлерин жана эркин жалданма курамынын кызматчылыгына ушул тескерме менен өткөрүлүп берилген турак жайды алууга артыкчылыктуу укук берүү сунушталсын деп атат. Бербе же бер деген сөз айтылган эмес. Анан ушул жерде биздин ушул кимиси туура эмес түшүнүп алган ошол маселе башталды. Пенсионерлерге жанакы кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин үй мүчөлөрүнө берилбейт деген сөз ушул жерден чыгып атат. Ошондо биз чыгып, ошол жерде Улан Окунович чыгып өзү көрсөтүп, ушуну баарын түшүндүрүп бергенбиз. Бирок ошого карабастан, ошону менен бирге ошол 23-жылдын башында биз комитеттер министринин алдындагы координациялык кеңешмеге кайрылып, 4-майда биздин комиссиянын чечими чыккан. Пенсионерлерге жана каза болгон кызматкерлердин жума айларына бирдей берилсин деген. Ошондой чечим чыгат, аны дагы биз баардык ошол кезметте турган кызматкерлерге жана ошондой эле пенсионерлерге анын баарын жеткизгенбиз. Ал боюнча айтып, маалыматтын баарын бергенбиз. Ошондон тарта мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте толук ушу үйлөрдү өткөзүп берүү жумуштары башталган. Ошол жылдын аягында толук өткөзүп берип, ошол жерден мамлекеттик ипотекалык компания кезекте турган кызматкерлерге, пенсионерлердин шартын изилдей баштаган. Биз мына катыбыз менен биздин Бишкек гарнизонунда жайгашкан 1775 кезектеги турган кызматкерлердин списогун толук бойдон жөнөттүк. Список бойдон. Мен сизге көргөзүп берейин, мен атайын копиясын алдырдым. Ошол жерде ар бир бөлүктө кеңешмелер өтүп, ошол жерде арыз жазган кызматкерлер баары тең толук кандуу каралсын деп, баардыгына бирдей шарттай түзүлсүн деп мындай каттарды алганбыз. Мисалы үчүн, бул борбордук аппарат боюнча бул мынакей кезекте турган кызматкерлердин тизмеги. Ар бир баракка печать коюлуп, ар бир баракка кол коюлуп, жөнөтүлгөн. Мынакей ар бир баракка бул борбордук аппараттын спискалары, бул мисалы үчүн көргөзөйүн дагы. Мисалы үчүн Чүй областындагы кызматкерлердин спискалары мынакей ар бир баракка ошол жерде иштеген кызматкерлер жана турак жай комиссиянын төрагасы кол коюп атат, жана ошондой секретарь кол коюп атат, бизге жөнөтүп атат борбордук аппаратка. Мынакей печати менен баары. Бул жерде бүт кезекте тургандар. Мынакей Чүйдүкү бар, Бишкектики бар, 4 райондук баардыгы тең ошондуп келгенде, себеби орторун алмаштырып кетти. Мени кезектен чыгарып койду деген сөздөр жаралбасын деп, ар бир барагына печати турат, колу турат. Мынакей. Бул сиздерге маалымат иретинде көргөзүп атам. Себеби алмашып кетиптир, кийин келгендер болуптур деген сөздөр чыгып кетти. Мына бул 1775 кызматкерлердин тизмегин биз мамлекеттик ипотекалык компанияга жөнөттүк. Ушул тизмекти алып ирети боюнча бул жерде тизмектер экиге бөлүнгөн. Биринчиден бул биринчи кезектегилер, бул жанакы кодекстин негизинде көп балалуу үй бүлөлөр, оорукчан балдарды караган үй бүлөлөр жана кызматта аз болгон кызматкерлердин үй бүлө мүчөлөрү бир кезекте турат. Бир пунктта. Бул 43-чү берененин 7-чи подпунктунда турат, адашпасам. Ошол жерде жазылып турат. Мынакей, могу жерде карасаңыздар. 40-канча эмеси? 44-чү берене. Мына баатыр энелер, мынакей жазылып турат. Турак жайлар кезексиз жана биринчи кезектүү берүү. Бир бул атак менен катышуу бар келип могу жерде. Баатыр эне намы ыйгарылган энелер, көп балалуу үй бүлөлөр, ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар тарбиялаган үй бүлөлөр деп атат. Мына көрүп атасыздар, туурабы? Биринчи кезекте. 3 категория биринчи кезекте болуп атат. Ошол себептен биз ошол кезекте турган кызматкерлерди экиге бөлгөнбүз. Биринчи кезектүүлөр жана жалпы кезек деп. Ошол себептен бул кодекс негизинде биринчи кезектүүлөр биринчи ирет каралып, анан ал жердин баары каралып бүткөндөн кийин жалпы кезек каралат. Мына бул жерде бөлүнүп турат. Биринчи кезектүүлөр жана мына первоочередной порядке деп турат, и жалпы кезектелерди бөлгөнбүз баарын. Ар бирөө тең бөлүнгөн бул жерде. Жазылган. Суроо берсем болобу ушул жерде? Бериңиз. Бул жерде сиз айтып атпайсызбы? Мына баатыр эне намын ыйгарылган депчи. Эми көп балалуу депчи. Анан ден соолугу депчи. Биздин жана репортажыбызда бир үй бүлө бар да. Ошол үй бүлөдө баатыр эне дагы бар. 7 бала бар.
анан майыптыгы да бар. Эми Анан бир бөлмөлүү үй алып койгон. Эми угуңуз да, мен ага да жетем, азыр шашпайлы. Мен сизге Ошол жерден мага сөзсүз келип калган жерден айтып кетесиз. айтып берем. Мына репортаждагы ар бир пункт боюнча мен сизге маалымат берип кетейин. Ошол 7 балалуу Баатырене дагы көргөзүп кетем. Мына бул жерге келгенде, азыр. Бул жерге келгенде мына баары кезекке түзүлүп, баары тең берилген. Анан кезектен бир нерсемизге көргөзүп кетейин. Кезек кантип жүргүзүлөт? Ошол эле мыйзамдын негизинде ким биринчи арыз менен кайрылса, ошол кезектүүлүккө коюлат. Муну көргөзүп кетейин. Мисалы үчүн карайлы. Бул жерде карасаңыздар, дата постановки на льготную очередь дейт. Мисалы үчүнчү. И ошол жерден баштап туруп кетти мына да 20 апрель 16 жыл кетти. Мына 17, 18 деп кетип атат. Биринен бири ашып кетпеш керек. Кайсы качан регистрация болду? Мына вдова кетип атат, пенсионер дейт, инспектор дейт, вдова бүт кетип катары менен кетип атат. Биринен бири алдын ашып кеткен жери жок. Бул кезектүүлүк кодексте жазылып турат. Мынакей карасаңыздар да, турак жайларды берүүнүн кезектүүлүгү эсептелип алуу үчүн барбайма ачылып. Баары тең регистрация болот, секретариат регистрация болот, печати бассак датасы коюлат. Эмне себептен эртең мынакей мен сизге көрсөтүп кетейин, биздин үй бүлөлүк кодексте 5 балалуу жана андан көп энелер бул көп балалуу үй бүлө деп эсептелет. Туурабы? Мисалы үчүн 5 баласы бар үй бүлө, ошондой эле 7 баласы бар үй бүлө өкөтүн бир категорияда. А жерде жазылган эмес, 7 балалуу эрте алат же 5 балалуу эрте алат эмес. Баары тең бир категорияда турат. Ошол себептен мына эмеге байланыштуу ким качан арыз менен кайрылса, ошо ирети менен берилет. Түшүнүктүү. Мисалы үчүн сиз 15-жылы кайрылсаңыз, мен 16-жылы кайрылсам, бирок менде 7 бала, сизде 5 бала болсо, сиз менден алды ала бересиз. Сиз менден мурун кезекте тургансыз. Түшүнүктүү. Ал эми кезек боюнча түшүнүктүү. Эми көп балалуу болуптур, бирок бир бөлмө алып калгандар. Эми азыр түшүндүрүп берели. Ошого байланыштуу мына списоктун баары тең эмеге мамлекеттик ипотека компанияга жөнөтүлгөн. Баары жөнөтүлгөн. Ошол жерден каралып, ипотекалык компания баарын карап туруп, үй бүлө шартын карап, жана ипотека акысын төлөй эле турганын баары тандалган. Ал жерде караганда ар бир үй бүлө мүчөсүнүн өзүнүн шарттары бар. Каражат жетеби, жетпейби деген. Ошол себептен мамлекеттик ипотекалык компания жагынан 216 семья аныкталып, бизге жөнөтүлөт. Эмне себептен бизге жөнөтүп атат? Себеби биз жөнөткөндөн кийин толук кандуу өткөрүлүп берилгенден кийин шарты боюнча ар бир тандалган үй бүлө менен келишим түзүп, шарттарын жазып, анан гана ал үйгө киргизиш керек. Уруксат берилиш керек. Тилекке каршы ушул жолдун баары тең келатып, ортодон мына бизден бирке нааразы болгон пенсионерлер сотко берип, 3 инстанция соты болду, ошо менен дагы 1 жылга созулуп кетти ал убакыт. 1 жылга жакын убакка созулуп кетти. 3 инстанция соттошуп бүткөнгө чейин маселе каралганга мүмкүнчүлүк жок эле. Себеби сот тарабынан маселе коюлуп, каралып чечим чыкмайынча укуктуу. Анан каралып бүткөндөн кийин өзү декабрь айына туш келип калды. Өзүңүздөр билесиздер, былтыр декабрь айында катуу сууктар болду. Бул жерде бир маселеге көңүл бургум келет. Жана айтып, бизге нааразы болуп кетишпеди, официалдуу түрдө берген жок, ачкычтарды чачыратып кетти деп. Бул жерде мындай болот. Тез арада үйлөрдү берүү каралып калды. Чукул болуп калды. Себеби эртең суукка калып калса, ал үйлөрдүн жылуулук камсыздоо системасы тоңуп калмак. Тоңуп баштаган. Биринчи этажы, жанагы подвальный помещениялар жана биринчи этажы уже тоңуп баштаган. Ошол себептен тез арада ошону таратып берели, элдер кирип жылуулукту сактасын, ал жерге жашамайын, жылуулук сакталбай калат деп кайрылгандыктан, ошо биз дагы тез арада аларга жардам берип, аны ал жака кызматкерлерди кээридик. Кээригенде мынакей ачкычтардын официалдуу түрдө бергенге мүмкүнчүлүк жок болду, себеби могул жерде ар бир алган кызматкер менен келишим түзүш керек болчу. Анан официалдуу түрдө жана алар каалагандай лентасы кезилип, баары өткөзүп берилет. Ошол себептен шашылыш болгондуктан ар бир батирдин ылдый жагына, подъезддин ылдый жагына ачкычтар тизилип койгон. Мына аны сиз айткандан кийин териштирип сурай баштасак, мына биз кызматкер Бигай өзү ошол жерден үй алган. Каяка чыгып кетти, аны өзүңүздөн сурасаңыздар, өзү айтып берип атат. Өзү айтып берген, анан өзүнө тартып сураңыздар, мисалы үчүн айтат. Биз келгенде ачкычтын баары тизилип турган дейт. Бериле баштаганда ал жерден эми бизде билесиздер го, шашылып күндө суук болуп шашылгандыктан баары тең элдин баары келе баштап, опур-топур түшүп, баары ачкычтардын жерге түшкөнү жерге түшүп,
калганы калып, мынакей анан өзүңүз сураңыз, анан мен ал боюнча мен айтпай эле коеюн, аны өзүнчө кошуп мынакей маалымат берсин. Чыкыргыла Бегайды. Каяка мына. Тине Бегай кызыбыз өзү жерден квартира алган, өзү айтып берсин ал боюнча. Хорошо? Мен сизге ал боюнча айтам. Себеби ошол баары эле болгон. Эми тоң калбасын деп тез арада киргизип кызматкерлерди ошол жака жылуулук сактайлы деди. Тоңо баштаганда биздин мына финанс чарба кызматкердин балдары барып, ылдый жактагы келип аткан чоң трубалардын баарын эритип жардам берди. Эми квартира бөлүшү боюнча. Квартира бөлүшү боюнча ал 216 батир мындай эмеде бөлүнгөн. Мен сизге айтып берейин азыр. Мынакей мисалы үчүн списокто сизге көргөзүп атам. Ооба. Мына борбордук аппарат. Борбордук аппаратта канакей таблица. Берки таблицаны берсең. Мына борбордук аппаратта карап көрүңүздөр. 27 кызмат бар. 27 кызмат бар борбордук аппаратта и башка кызматтар кетти. Ошол Бишкек шаарында жайгашкан, мен сизге айтып берейин. Мисалы үчүн ошол эле Бишкек шаарында жайгашкан Бишкек башкармалыгы, Бишкек башкармалыктын 4 району, андан тышкары бул жерде жол коопсуздук кызматы, андан тышкары Атайын полк, ички аскерлер, Чүй областынын Аламедин жана борбордук аппараттын кызматкерлери, ошондой эле жогорку окуу жайы, бул академия, ички иштер академиясы жана окуу борбору, ошондой эле баш аягы канча кызмат болду бизде? 14-15 кызмат. 14-15 кызматка бөлүнөт. Эми бул жерден баардыгы МВД бөлүндү деген сөздөн алыс бололу, ошол 216 батир болжол менен мындай бөлүнгөн. Эң көп кезекте тургандар бул борбордук аппарат 27 кызмат камтып атат. Ошол 27 кызматтын кызматкерлерине болжол менен 400 киши кезекте турат бизде бул жерде. Борбордук аппарат ар кайсы кызматтардан 400-ге жакын кызматтар турат. Ошол себептен батирдин көпчүлүгү борбордук аппаратка бөлүнгөн. Андан тышкары мисалы үчүн Атайын багытта полкко алардын кезекте турган кызматкерлердин санына жараша мисалы үчүн 15 батир бөлүнгөн, жол коопсуздук кызматында 15 батир бөлүнгөн, мисалы үчүн Бишкек шаарында 40 батир бөлүнгөн, ошондой бөлүнгөн. Анан ошого жараша ошол 100 батирдин 3 бөлмөлүгү мынча, 2 бөлмөлүгү мынча, 1 бөлмөлүгү мынча деп бөлүнгөн. Андан тышкары ошол эле Атайын багытта полкко, академияга, ички аскерлерине жана башка жол коопсуздук кызматы, күзөт кызматы бул бөлүнүп атат. Ошол себептен ар бирөөнү мына могул жерге бөлүнүп атат. Мисалы үчүн мына 3 комнат мынча, 2 комнат мынча, 1 комнат мынча, мына бүт бөлүнүп атат да. Момундай болуп. Ошол тизмеке жараша анан мына очередтер каралып атат. Очередтер ошо турак жай комиссиясы карап атат очередти. Мисалы үчүн алалы. Жанакы кооптоп ататкан Бишкекти алалы мисалы үчүн. Бишкекти алдык. Мына мисалы үчүн Ленинский районун алалы. Сиз айтып аткан. Мисалы үчүн алалы. Биринчи иретте биринчи кезекте тургандар кетип атат. И бул жерде алганда мына карасаңыздар, сураныч мына фамилия жагын тартпай эле коюңуздар. Себеби Жагып коебуз. Жагып коелу, уруксат берсеңиздер. Мисалы үчүн мынтип карайлы. Кеттик. 15 апрель 13-жылы мына 5 балалуу адам очередте турат. Турабы? Ооба. Мисалы үчүн бул жерде 5 3 бөлмөлүү квартира берилген, же там 3 бөлмөлүү квартира берилген, там 5 2 бөлмөлүү, там 4 1 бөлмөлүү берилген. Карайлы да, 5 баласы бар. Бул көп балалуу. Буга 3 батир берилет. 3 бөлмөлүү батир берилет. Турабы? Андан кийинкиси 5 бала, анан 5 бала. Мисалы үчүн мына 7 бала жана айтып аткан. Эми 3 бөлмөлүү 3 батир бөлүнгөндөн кийин бул бөлүнүп калды да. Ооба. А буга мисалы үчүн ага жетпей калды, анан кийинки батирлер ала берет да. Турабы? А буга кошумча 3 бөлмөлүү батирди эми табыш кыйын болуп калат азыр. Болгону ушу 216. Буга 216. Кезегине жараша тийген болду дейсизби? 216 батирдин 54 3 бөлмөлүү болуп атат. Анан кезегине жараша алып атат да. Аны берден министр же мен тууралуу бөлгөн жокмун. Биз аяка катышкан да жокпуз. Ошол турак жай комиссиянын төрагалары карап атат баары тең. 2013, 2015 экөөнүн айырмасы бар экен да. 2016 туруп атпайбы ошондо? Азыр биз сөз кылып атканбыз. Жана сиз туруп аткан бала 2016 туруп атат. 25.01.2016 туруп атат. Апа айтып аткан жагы. Түшүнүктүү. Эми Бул жерден да Первомайскийге 8 квартира бөлүнгөн да, жалпысыначы 8 квартира. 3 комната 1, 2 комната 2, 1 комнатадан 5, жалпысынан 8 болду да, 8 квартира. Эми жана списокто карап көрсөң. Эми карап көрсөңүздөр мынакей. 3 комнатадан 1 болсо, буга кетип атат. 2 комнатадан 2 болсо, буга кетип атат. Анан 1 комната калып калып атат да. Ооба. Мына. Ачып көргөзүп койсоң, мына биринчи очередте турган мына карап көрсөң, Каримбердиев. Мына ага берилип атат, мында 3 комната алып атат. 3 комната алып атат. Андан кийинкиси мына Чокеев. Бүт мынакей бияк менен кетет. Чокеев мына 2 комната алып атат. Абдиллаев Бактыбек мисалы. Эми карап. Мына очередь менен келет. Бул 2 комната алып атат.
Мандыбаев Айбек келгенде бир комната калып атат. Себеби биякта башка бөлмө калбай калды. Квартира. Бул жерде булак Ошол этаж. Ошол Мына. Бул этаж болуп кеткен анда, этаж эмес, баягы эми этаждардын очередностью да, бул кезегин. Кезегин. Түшүнүктүү, маселе жок. Эми кийинки суроо, жанагы жолдошу жумуш учурунда каза болгон. Ага жетебиз. Мынакей муну силерге кезек боюнча көргөздүк. Түшүнүктүү. Жана бир бөлмөлүү анан жети. Мындан суроо жабылды, түшүнүктүү. Себеби бул ар бир подразделенияга бөлүнүп берилген. Түшүндүм мен. Суроо жабылды. Болболдук аппарат эметкен. Туурабы? Кайталап калабыз азыр. Хорошо. Кийинкиси эми. Кийинкиси. Жолдошу жумуштан каза болгондорго суроо мындай болуп атат да. Мейли бир алабы, мейли 3 алабы айырмасы жок. Акыры батир алып жатышат, бирок эң негизгиси алар азыр ипотекага төлөп атышат да. Ошону баягы сиздердин мыйзамда жокпу? Эгер жолдошу баягы ошол жумушта канча жыл иштесе да, ошол жумуштан каза болуп атат. Эгер ал башка жакта иштесе, каза болбойт беле, ким билет дегендей. Түшүнүктүү. Мисалы үчүн жанакы Эмнеге бекер берилбейт Мамбетова деген суроо. Салтанат айым айтып чыкты. Менин жолдошум ушинтип каза болуп калды эле. 2023-жылы 15-сентябрь айында каза болгон дейт. Ал сентябрь айында отпускага жүрүп үйүнөн каза болгон. Кызматка байланыштуу эмес болду. Бирок ошого карабастан анын эки баласына пенсия чегелип берип атат мамлекет. 11.766 сом пенсия чегелип берген. Эмне үчүн чегип берет? Бул Эмне үчүн чегип берет? Бул мыйзам чегинде эгер иштеп аткан кызматкер каза болуп калса, анын багуусунда турган үй мүчөлөрүнө пенсия чегелип берет. Ошол себептен анын эки баласы бар, эки бойго жете элек баласына бойго жеткенге чейин мынакей 11 жактан эч нерсе каралган эмес деп жетти эле го. Мен сизге айтып атам, мен мал эжекенин мынакей мен сизге көрсөтөм. 11.766 сом чегелип берилген пенсия балдарына. Бул эжеке айтып кетти, эчтеке карабайт, мамлекет чыдап койгон, мен эмне кылам, мен бир эле шуя мен алек кылам. Жок, андай эмес. Анын балдарына пенсия чегерилген. Эгер жумушка чыгып кетсе 18 жашка чейин, жумушка чыкпаса, окуса 23 жашка чейин пенсия мамлекет төлөп берет. Бул мамлекет жагынан кызматкерлерди камсыздоосу. Мамлекет жагынан камсыздоосу. Кийинки жанакы күйөөсү каза болуп калган кызматкер жөнүндө айтып берейин мен сизге. Азыр бербесеңиз мен көргөзөйүн. Мынакей. Бул жагынан вопрос чечилди, туурабы? Күйөөсү очередте турган өлө элек кездечи. Бирок каза болгондон кийин деле очередте сакталып квартира алды. Бул жерде мамлекет аны очередтен чыгарып ийген жок. Эмне үчүн каза болгон кызматкерлердин үй бүлөсүнө берип атабыз? Бул мисалы үчүн граница разычы болуп атышып каза болгон жок, жеметкен жок. Бул үйүнө жүрүп каза болуп калып атат. Отпуск учурунда. Отпуск учурунда. Бирок очередте сакталды. Очередтен эч ким чыгарган жок. Мына кезметте турган. Эки комната квартира. Мамлекет берип атат квартира. Аласыңбы мынакей? Жок, мен албайт элем десең, анда бул очеред дагы эле сакталат. Мамлекет тарабынан бекер үйлөр тургузса, ал жагынан берилмек. Бул очеред бизде дагы эле сакталып турат. Бул бойдон мисалы үчүн биз муну чыдап койгон жокпуз. Бул очеред мына турат менен. Менде турат, бул каралып турат. Эгер бул бияктан батир албаса, биз жагынан же мамлекет жагынан бул бекер бериле турган үйлөр курулса, ал жагынан берилсе алмак. Бекер алмак. Бирок бул ипотека алам деп өзү документтерин алып туруп ипотекалык компанияга өткөзүп берип атат. Түшүнүктүү. Кийинкисин өтөлү. Айдаркулова Гулира эжекебиз мынакей менин күйөөм БСП кызматкер болуп иштеп качан жыл каза болуп калды эле дейт. Ал кызмат учурунда каза болгон. Кызмат учурунда каза болгон. Ошол себептен мынакей ошол учурда 2010 жылы каза болгон ал кызматкер. Ошол учурда мынакей ага мамлекет тарабынан 1.153.000 сом бөлүнүп берилген. Ошондо. Бул эми аз акча эмес. 2010 жылы 1.153.000 ошол кезде бөлүнүп берилген. Бул үй бүлөсүнө берилип мынакей 2011 жылдын 8 февралында бизде комиссия бар. Комиссия карап туруп чечип бергенбиз. Ошондо мамлекет тарабынан 1.153.000 сом төлөп берилген. Андан тышкары мына баласына жалгыз мына бою жете элек баласы бар экен, жалгыз экөө бою жетип калыптыр. 7.190 балдарына 7.199 сом пенсия чегелип берилген. Мамлекет тарабынан. Эч ким муну чыдап койгон жок буларды. Кийинкисин карайлы. Мандыбаев Айбекти жана тээриштирдик, Мынакей Кожо Маратов Дөөлөталы Рысбекович Аксакал кайрылды. 30 жыл она иштеди. 30 жыл она иштеди, пенсияга чыкканыбыз үчүн. Бул жерде бул документ тапшырганда бизде үй бүлө мүчөсү 4 киши деп атат, өзү, жубайы жана 2 баласы деп. Өзү көргөзсө 2 баласы. Ал мындай болуп калды, мынакей көргөзсөң азыр. Ал дагы ошол кезекте турат, жалпы кезекте турат. Анын көп үй бүлөлүү эмес, ал тиги колунда мүмкүнчүлүгү, ден соолугуна байланыштуу баккан балдары жок. Бул эмеге чыгып атат, пенсияга чыгып атат, анан пенсияга чыгаарда инвалид салыклар. Бул жерде бул кезекте турат. Кезекте турганда мына ошол иштеген кызматкерлерге бөлүнгөн батирлерден бул акыркы батирин илинип калып атат. Бир бөлмөлүү батир калып атат. Жана мен түшүндүрүп бердим го, мисалы 8 батир берилди. Бул мынакей.
Мынакей. кезек ошого жетип калып атат, Ушуга жетип калат кезек. Мындан кийинкиси мына алган жок. буга чейинкиси. Мына ага чейинкилер мына калып атат. Бул дагы мынакей биздин списканын каерде эле көргөзсөң. Мына бул жерде очередке туруп атат. Баягы датасын көргөзүп коелу деп атабыздар. Так, кайсы жерде? Эркин? Мына Дөлөталы. Мынакей. Дөлөталы. Мына кетип атат. Жанакы бул общий очередте кетип атат. Буга чейинки мынакей первоочередниктер турат. Ооба. Мына первый очереди деп атат. Бөлүнгөн квартира эсептегенде келип туруп, булар түгөндү, биринчи кезекте тургандар. Жалпы очередь кетти. Жалпы очередь келгенде бул бир эле батарея калып буга тийип атат. Мындан кийинкилер албай калды. Мына могу жерден карасаңыздар, Первомайскийге 3 Первомайский район. бирөө берилген. Мына аны деген биринчи очередтен Карымбердиев Акмарал жана көрдүк ошол. көп үй Андан бүлөлөр. кийин 2 комнатаны Токи Улан алып атат, двухкомнатканы. Андан кийин уже кетип атат мына. 2 комнатаны Абдиллаев Бактыбек алып атат. Уже мындан кийин мына Мандыбаев Айбек жанагы биз айтпадык беле, 1 комната. Ал 1 комната. Жети эме бала. Азыр кечиресиз. Эки комнатанын канча баласы бар экен? Бул деле жазылбайбы? 5 баласы бар. 5 баласы бар, Бүт 5 бала бар мынага дейт. Эми көп үй бүлөлөрдө 5 баладан кем Анан эмес. мына Кожомурат Дөлөталы илинип атат. Эң акыркы болсо да илинип атат. Пенсионер болуп. Бир бөлмөлүү. Могу жерге келип октябрь уже түгөдө. Анан ГИКке барып тапшырган жагында могу жерде өздөрү барып тапшырганда баласы жок. Эки эле адамга тапшырып атат. Балдар кошпойт. Аялы Бул көздөй эле тапшырып. ГИКтин берген спискасы. Мына могу жерден карасаңыздар, алар жазып келатат район боюнча. Бишкек келип туруп, Октябрьский район, буга чейинки Первомайский район. Алар мынакей каражатын баарын жазып берип атат. Процентин канча бул документтер өздөрү тапшырган. Бул мисалы үчүн мен эч кимим жок, эки эле кишиге мынакей 36 миң келешем бар деп берип атат мэрия. Мына балдарым жок, совершеннолетний, несовершеннолетний балдар жок. Бул таблицаны карасаңыздар, бул таблица экиге бөлүнгөн да. Могу жерде мынакей жазылып турат мына. Несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети деп. Бүт балдар көрсөтүлгөн. Мына ошол жерде бул киши болсо, мына балдарым жок деп берип атат, жок жашаган. Түшүнүктүү. Кийинки маселеге өтсөк, Эмес, балдары. бул кишинин эки баласы бар, бойго жетип калган. Бир баласы бизде кайгылуу күзөт кызматында иштейт. Сиз киргенде формасы илинип турат. Формасы илинип турат. Эми бойго жеткен бала. Мисалы үчүн. Өзү айтты, бойго жеткен балдарым бар. Иштеп атат, экөө тең иштеп атат. Жакка чыгабыз деп айтты. Экөө тең иштеп атат, мисалы үчүн да. Ал документ тапшырганда, ал ички иштер министрлигинде иштеп атат баласы. Кызмат эмеге пенсия документ тапшырганда ГИКке мына балдарым жок деп өзү тапшырган. Мына ГИКтин кагазы, бул биздин кагаз эмес. Анан кийинки маселе сиздер көтөргөн жанакы зам министрлердин эки водители деп атасыздар. Ошол жерде. Бул аябай көйгөй жаратты, айдоочулары да. Мен көргөзөйүн. Бизде эми ички иштер министрлигинин атайын транспорттук чарба бар. Ошол жерде айдоочулар иштейт. Алар министрди ташыйбы, зам министрди ташыйбы, эч кандай айырмасы жок. Кече эле келип бүгүн алып алдырат. Бул дагы маалыматтын туура эмес жеткизгендиги деп ойлойм. Мисалы үчүн бирөө тура мына, мисалы үчүн бирөөсү Дастан деген жигит. Бул объективкасын көргөзсөң 2015-тен бери кызматта. Бул деген 2015-жылдан бери кызматта. Айдоочу болуп иштейт, э? 2015-тен бери айдоочу. Айдоочу болуп иштейт. Бул буга чейин мисалы үчүн бизде мындай ички иштер министрлигинде бир кызматтан бир кызматка отуруп кете берет. Баягы текучесть бар да, аны эч ким кармай албайт, эч ким көмөт албайт. Бул жигит мынакей. 2015-тен бери кызматта мына. 2015-тен бери кызматта келди бул жигит. Мына милиционер болуп баштаган мынакей. Первомайский районунда баштаган. Милиционер, водитель мынакей. Принят вновь на должность, опять милиционер, водитель. Бул кишинин орукчан баласы бар. Кичинекей баласы бар. Эми азыр сүрөтүн көргөзүп бере коеюн мына. Караңыз, документин тапшырып атат мынакей. Орукчан кызы бар экен. Мына берин карасаң сүрөтүндө эле көрүнүп турат. Бул болсо очередке туруп атат. Жана көргөзчү общий списокто. Списокто көрсөң, бул болсо очередке туруп атат эме катары. Майыптуулугу бар балдарды жок биздин списканы. Жок. Правильно аппарат. Майыптуулугу бар, баласы бар кызматкер катары. Анан ошол жерден жана белгилеп атпадыңар беле канакей. Бул жака белгилеп. Мынакей Мендибаев Дастан деген мынакей. Жазылып турат, карагыла. Мендибаев Дастан деп атат, 21-жылы 19 ноябрда кезекке туруп атат. Ошондой эле мына бул иштеп атат бул. Водитель сотрудник. Мынакей майра воспитывать ребенка со вуза деп атат.
Анан жанакы 22-жылы жумушка келип алып 23-жылы үй алып алды деген бул туура эмес. Жалган сөз да. Жалган сөз. Мен силерге көргөзүп берем, далили менен көргөзүп берип атам. Туурабы? Кийинки водитель, эки водитель келди деп атпайбы? Имангазиев Айдар. Имангазиев деген. Мынакей Имангазиев Айдарбек деп атат. Мынакей. Мына Имангазиев Айдарбек деп атат. Бул мына 22-жылы 16 сентябрда очередке туруп атат. 5 бала. 5 баланы багып атат, воспитывает ребенка совузу деп атат. Мынакей. Мына водитель сотрудник АТК. Мынакей. Үй бүлөсүндө 5000 киши бар, мынакей. 2022-жылы мен очередте турат ал. Биринчи кезектүүлүккө. Ага чейин бул дагы 2015-тен бери иштеп атат. Мынакей. Даже 2015-тен бери иштеп атат. Мына кетти. 14. Армияңыз. Армиясы мына и кетти, мына кетти. 2020-дан бери бизде ошол транспорт чарбасында иштеп атат. Айдоочу болуп. Мисалы үчүн да. Бул жерде бир сураныч баягы жүздөрүн көп көрүңүздөр. Мынакей, бул жанакы балалуу баласы эмеси бар дегени. Айыптуу боюнча. Бул боюнча ушундай болуп атат. Архивдик сүрөттөр көрөсүңөр, видеолорду. Министр дагы мен да барып жолукканбыз ветерандар менен. 30тан ашык ветеран жолуккан. Баарына тастыктаганбыз, көргөзгөнбүз, айтканбыз. Жана ветеран байке өзү да келип катышкан. Өзү толук суроосын Сиз мага салсаңыз баарын эфирге кошуп салабыз. Бүт алып кеткен. Бул жерде жашыра турган нерсе жок. Биз дайыма ачыкпыз. Андан тышкары мына акыркы Баткен чек арасында кабаланды билесиздер. Ошол жерде каза болгон кызматкер үй бүлөсүнө бул бөлөкчө мамлекет тарабынан, ички иштер министрлиги тарабынан батирлер алып берилген. Жагдай башка. Жагдай башка, аларга алып берилген. Андан тышкары аерде жырадыр алган кызматкерлердин үй бүлөсүнө дагы алып берилген. Ошол жерде мына жерде жолугуп аткан, жолугу качып аткан пенсионер жигит бар экен. Анын келинчеги дагы инвалид экен. Үйүнө тиги заарасын үйүнө бошотуп калды. Ошол жерден айтып атат. Моундай дары ичет. Ага дагы отдельно ошол батир алып берилген. Келинчеги балдак менен базат экен. Өзү дагы инвалид болуп, эмете албай калыптыр, кыймылдай албай калыптыр. Ага дагы отдельно батир алып берилген. Ошондой эле мына Темирлан мырза жана бир ошол жердеги биздин жашаган кызматкерлердин келинчеги чыгып айтты, мына сушилкада менин балам жатат деп. Бул жерге мен сизге айтып кетейин. Азыр өзүмчө чыгып сурасаңыз, анын кошунасы, тиги жигит кошунасы сушилканын ачкычын алып, мага берип турчу деп ошо сизгелер күнү. Сушилка мына унун ал жерде дүнүйөсү ошол жерде турат. Анан баласын жаткызып, силер кеткенден кийин жаапты кайра ачкычын берип. Кыскача айтып койсоңузчу. Айта бериңиз, кыска эле. Азыр баягы улап кетели ушак. Өзүңүздү тааныштыруу менен анан кандай болду ошол жагда ошону айтсаңыз кыскача эле. Саламатсыздарбы? Жакыныраак кел. Мен финанс чарбалык камсыздоо башкы башкармаларында иштейм. Жанагы сиз айтып өткөн жана 14-квартирада жашаган келин экөөбүз кошунабыз да. Ал 14-тө, мен 15-те жашайм. Жанында эле. Жанында эле. Жанагы сушилка барыңардыкы. Сушилка негизи бул үчөөбүз үч эме кошуна бир колдонуш керекпиз да негизичи. Анан биз бир келишимге келип бир сүйлөшкөнбүз өзүбүзчө. Ал Наргиза мынтип айткан. Эми меники бир комнаталуу бөлмөлүү үй болгондон кийин 5 бала менен жанагы мебель себелдери жасал элек. Анан кийим кечектин баары ошо сушилканын ичинде сактап турган. Убакыт болчу пока мебелдин жасаганча. Ошентип сүйлөшкөнбүз. Анан буга чейин мен деле аяка эч нерсе койгон эмесмин, анткени меники 3 бөлмөлүү квартира. Квадратурасы Кудайга шүгүр жетишет. Ошон үчүн макулдугубузду берип, убактылуу ошол жакта кийимдери сакталып турчу. Канча балаңыз бар? 5. 5 балаңыз, улантыңыз. Ошол анан жанагы ичине баласын жаткызып алган боюнча мен билбептирмин. Эми биз эртең менен кыска силерге айтканыбыз. Кечинде кеч барабыз жумушка, үйгө. Ошо менен андай проблема деле кылган эмес да. Балам мынтип атат, тигип атат деп. Болгону жанагы кийим кечектери ошол жакта сакталып турчу. Рахмат. Түшүнүктүү. Азыр бир суроо сизге, бир суроо. Азыр жок, азыр маалымат берип кетели. Ошол боюнча, ошол жигит боюнча түшүндүрүп берип койсоңуз, мынакей. Могу жерде центральный аппарат ГУД города Бишкекте иштейт да. Жолдошу. Ал бүгүнкү күндө да иштеп атат. Бүгүнкү күндө ошол кезде 8 квартира бөлүнгөн. 1 комнатадан 3 комнатадан бирөө, 2 комнатадан 4-өө, 1 комнатадан 3-өө, жалпысы 8 да. Мына алардан ошол ГУД города Бишкектин өзүнүн комиссиясы чечип берген список боюнча мына келип алып атышат. Баардыгы алып атышат. Мына 6, 7, 8 как раз узакпай улан болуп атат. Мына бул как раз эң акыркы болуп однокомнатный. Бир бөлө жанагыдай эле. Жанагыдай болуп атат да. Бир комната бөлүнөт. Азыр ушул жерден бир суроо. Сиздин фамилияңыз эмнеңиз? Балманов. Байкинг. Жок, 3 комнатага кандай болду? Борбордук аппарат. Борбордук аппарат. Борбордук аппарат. Бул жеребевкадан Жеребевкада этаж мындай бөлүнгөн да, Темирлан мырза.
ошол жерде жеребьев болот, ким кайсы этажды алып чыкса, кайсы подъезд кайсы этажды алып чыкса ошол жерге барып келген. Ал өздөрү. Анан эми бул жерде ал акыркы бир бөлмөлүү квартирага илинип калып атат. Анан жана кайрылсам жооп бербейт деп буга түшүндүрүп берип атабыз. Сиз акыркы мына биринчи иретте турган кызматкерлер мына жерде карасаңыздар, мына состав семьи караңыздар мына жерде. 6, 7, 8 бүт эле көп балалуу. Мына даталарын караңыздар мынакей. Мына 2011 жылдан бери турат очередьте. Мынакей многодетный семья дейт, ребенок оорукчан дейт кетип атат. Мына бүт ошондой келип атат, көп балалуу болуп келип атат, бүт эле. Бүт көп балалуу. Мына 8, андан мурункусу 8 үй бүлө мүчөсү балдар бар мына. 7 болуп атат, туурабы? Анан ошо акыркы болуп туруп илинип калып атат. Мына ошонун алдындагын карасаңыздар, мынакей 5-й ребенок родился соғузу деп атат. Анын алдындагылар. Алдагы биякта ошо бир бөлмөлүү илинип атат. Бул деле бир бөлмө. Бул деле бир бөлмөгө илинип атат. Бул дагы бул айымга дагы мына кызматкерлер түшүндүрүп берген. Эгер батпасаңыздар, анда отказ бериңиз. Кийинки тургузулган үйлөрдөн берилет. Анан жанакы 4-чү квартира деп атпайсызбы? Ооба. Ошол 4-чү квартирада 2 кыз квартира берип койду деп. Ал дагы туура келбейт. Берип койду эмес, баягы издеп атышыптыр. Мен тиги ал маалыматты сизден көргөндөн кийин кызматкерлер жөнөттүк. Ошол жерге барып, ошол каза болгон кызматкерлердин үй бүлөсү турат экен. Ошол жерде 5 балалуу үй бүлө экен, ал дагы тура, кызы турат экен. Бирөө ошо оорукчан экен аярда. Анан барып тургунда тартып келди, көргөзсөңүз Тилек мырза. Сиз мага жибериңиз, бияка эле кошуп коелу. Расскажите, кто получил, кому вы Түшүнүктүү. Мага жибериңиз, бияка кошуп коелу. Айтып кетчү нерсе, мына Бишкекте дагы 3 жерге мамлекеттик ипотекалык компания именно ички иштер министрлигинин кызматкерлигине деп туруп 3 жерге 500 батирлүү, ар бир жерге 500 батирден 1,5 миң батирге үй салып берейин деп атат. 1,5 миң үй бүлөгө, 1,5 миң үй бүлөгө. Кудай буйруса өзүңүздөр көрүп атасыздар, курулуштун темпи аябай жакшы, 1 жылда, 1,5 жылда ал бүтүп калат буйруса. Эми бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинде 4 миң тегерегинде муктаждыктар бар. Акыркы убакытты алсак, мисалы үчүн 2010дон бери караганда мына бир эле ошол Аккалка Киевада үй берилген, жанакы 216 маңдайында турган үйлөр. Бирок ал үйлөр кызматтык үйлөр. Алар менчик эмес. А бул мамлекеттик ипотека компания берип аткан, бул менчикке берилип атат. Жеке өтпөй деген төлөп бүткөндөн кийин. Кийин сатабы коё өзү билет. Мына мисалга катары элтип келет, ошол жерде бир Свердловскийде иштеген участковый бар экен. Анын бойго жетип калган балдары бар экен, ал дагы 5 баласы бар экен. Анан бир туугандар менен кеңешти дейт, эми баары чогулуп туруп, ошол бир батирдин баасы 15.700, 15.800 сом эле болот экен. Ошону чогулуп сатып алышты. Башын бошотуп алды. Эртең төлөп алды да. Эртең ал батирди сатабы, алмаштырабы, чоңойтобу, ал өзүнүн мүмкүнчүлүгү. Алар туугандары эми ынтымактуу экен, барып отуруп бир сатып алышты. Бу жерде эң белгилеп кетчү нерсе, 1 чарчы метрдин баасы $318. Андай баа Бишкекте акыркы 15 жылдан бери жок. Под ключ тем более. Мына көрдүңөр, кыдырып ар бир батирде эшиктери дагы бирдей, ичи дагы бирдей, бүт под ключ жасалган. $318 1 чарчы метрине азыр эч жерден таппайсыңар. Мындан 10 жыл мурун да таппайт элеңер ал батирди. Туурабы? Тем более ипотека 25 жылга. Анан жанакы биздин бир ардагерибиз белгилеп кетти, жанакы кошумча төлөм боюнча. Мисалы үчүн мыйзам боюнча иштеп аткан кызматкерлерге шарт түзүү максатында мамлекет бизге социалдык жардам берет. Биздин кызматка байланыштуу биз ар кайсы жерге барабыз. Эчтекесине карабай. Баткен болобу, Нарын болобу, Ош болобу, любой жерге барып иштейбиз, туурабы? Ошол себептен барып иштегенде үй бүлөсүнө кыйынчылык болбосун деп, Бишкек шаарына келип иштеген же Бишкек шаарында квартирада туруп иштеген кызматкерлерге айына 9 миң жанакы поднаем. Квартирага келип турса, ошого төлөп берет. Бишкектин тышкары жерлерине 7 миңден төлөп берет. Ал биз эле ички иштер министрлигине эмес, жалпы укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлердин баарына, ошондой эле куралдуу күчтөр иштеген кызматкерлерге төлөнүп берилет. Баардыгыбызга бирдей. Себеби биздин ишибизге байланыштуу, кызматка байланыштуу биз Кыргызстандын булуң бурчуна барып иштегенге даярбыз. Ант да беребиз. Эми мындай да, сиздер мисалы бизди чакырып, баардыгын факты менен, баардыгын кагаз жүзүндө көрсөтүп бериңиздерби? Таптак кылыпчы. Анан не деп атпайсызбы? Ошол эле ушул маселени көтөрүп чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Айгүл Айдарованын деле ага деле дал ушундай түшүндүрүп көрдүңөр беле? Айгүл Абисаламовнаны бош убактысы болбогондуктан мен бир эмес өзү кайрылып көрдү беле бир ушундай түшүндүрмөчү мага деп. Ал кайрылган. Мен өзүм 1-2 жолу барып эми кызматтык убактысына байланыштуу жолуга албай калдым. Анын жардамчысы келген. Бакыт мырза келген. Ушул жерге отуруп, ушу кагаздын баарын алып чыгып мен көргөзүп бергем. Түшүндүрүп бергенсиз. Жардамчысы Бакыт деген жардамчысы бар экен. Бүт түшүндүрүп бергем. Ушундай эле мына кызматкерлерди чакырып, келгиле көргөзүп берели.
деп ал кишиге көргөзүп бергем. Ошо маселе көтөрөрүнүн алдында. Ошо маселе көтөрүлгөндөн кийин себеби комитеттен көтөрүлүп момундай болду. Анан хорошо түшүнбөстүк бар окшоп. Ошо маселе көтөрүлгөнгө чейин бирөөз өзү кайрылган жокпу силерге? Маселе көтөрүлгөнгө чейин кайрылган эмес. Кайрылган эмес. Ал депутаттык запрос келген, ага маалыматын бергенбиз. Бирок мунун баарын биз бере албайбыз, себеби бул жерде кызматкерлердин данныйлары бар, үй бүлө мүчөлөрү бар, аны бере албайбыз. Айттык, эгер керек болсо биз барып көргөзөлү деп. Бирок бош убакыт болбогондугуна байланыштуу Айгүл Абдисаламовна биз жолуга албай калдык. Бирок ал өзүнүн жардамчысын жөнөткөн. Жардамчы келгенде ошол Бакыт мырзага бүт түшүндүк көргөзүлүп берди. Социалдык тармактан ошо өзүнүн белгилеп жазгандарына караганда ошол министрге карата айтылган сынынан кийин анын ошо 1-2 катар менен видеолор чыгып кетти. Айрымдары монтаж деп жатат, айрымдары чын деп жатат. Аны өзүңүздөр деле көрдүңүздөр болуш керек. Ушул ошол ишке байланыштуу эмеспи? Ал бул ишке эч байланышы жок. Биз андай нерсеге көңүл бурган жокпуз. Биз ошол маалыматты толук кандуу берели деп ар дайым даяр болчубуз. Баягы дагы бир ой болуп жатат да, ошо министрдин маселесин көтөрүп, министрге сын айтып койгондон кийин эле ага дал ошондой бир жагдайлар жаралып баштабадыбы? Балким үчүнчү тараптан бир чагымчыл тарап болду деген да ой келет да көбүндө. Аны биз социалдык тармактан колдонуучулар деле айтышат. Эсептен чыгара албайбыз. Мүмкүн действительно ошол үчүнчү күч тарабынан болуп кеткенби, ким тарабынан болгонун айта албайм. Себеби анын иликтеп жыйынтыгына жетмейин айтыш кыйын болот. Биз тараптан андай ишке барган эмес, себеби бизде ар бир документ бар, ар бир суроого жооп бар, ар бир суроосуна кагаз менен далилдеп бере алабыз. Өзүңүз көрдүңүздөр. Ошол себептен биз ал боюнча эми катуу анчалык эметкен эмес элек. Бойго алган эмес элек. Келсе маалыматын берели деп. Эми биз бул жерге кызматкерлердин данныйлары, үй бүлө мүчөлөрүнүн маалыматтары болгондуктан эми биз кызматтык маалымат деп таратып бере албайбыз. Бирок ошол толук кандуу кайра чыгылса барып түшүндүк көргөзүп берет элек. Түшүнүктүү. Башка кошумча жокпу? Эми суроолорубуз бүттү. Дагы силерде суроолор болсо түшүндүрүп берели. Биз тараптан эми биз жеткиликтүү эле кылып айтып түшүнүп атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда өкмөттүн өгүйлөнүп берилген үй деген темадагы эфирибиз боюнча жооп Ички иштер министрлиги тарабынан болду. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, баардыгы факты менен, кагаз менен, дата менен, печать менен дегендей айтылды. Эми мындан аркы сөз, мындан аркы ой албетте көрүүчүлөрдүн өзүндө. Бирок биз дегенсе өзүбүздүн жумушубузга байланыштуу бейтараптуулук менен эки тараптын тең бул жактын дагы чындыгын деги эле ушул маселеде болуп жаткан суроолорго жооп алып бердик деп ойлойм. Амандырыңыз.